Жолдошум башка эркек менен жазышканымды окуп жүрүптүр. Жашоодо адам болгондон кийин ар кандай кырдаалга, күтүүсүз окуяларга туш болобуз. Ошол учурда мен кандай иш жасап жатам, эмне ката кетирүүдөмүн деп ар бир адам өзүнө суроо бериши керек. Бул жолку каарманыбыз Леди Кейджи гезитине турмушунда болуп жаткан окуяны бөлүшүп, азыр жолдошу менен таарынышып жатканын ачыктаган. Мен 32 жаштамын. Күйөөм экөөбүздүн чогуу жашаганыбызга 9 жыл болду. 2 кызыбыз бар. Күйөөм эч кимге зыяны жок, жоош момун. Көп сүйлөбөгөн бир сырдуу адам. 2 кызыбызды тарбиялап эл арасында жакшынакай күн кечирип жашап жүргөнбүз. Ушул жайда биздин жашообузда чоң бурулуш болду. Июль айында жумушумдан эс алууга чыгып, 7-4 жаштардагы 2 кызымды алып, көлгө эс алууга баргам. Күйөөм шаң шөкөттүү үйдөн сырткары жашоону көп жактыра бербейт. Анын үстүнө жумушунан да бошобой барбайм деп койгон. Бир жумалык эс алуубуздун экинчи эле күнү көл жээгинен бир адам менен таанышып калдым. Кумдан чеп жасап ойноп жатышкан кыздарымдын ар бир кыймылына көз салып жээкте отурсам, бирөө сүйлөп калды. Менин жанымдагы эле кол чатырдын астында жаткан эркек экен. Өзү жалгыз сууга түшүп жүрүптүр. Сөз арасында эс алууга үй бүлөсү менен келгенин, балдары майда экенин, алар уктап калгандыктан келинчеги да номерде калганын айтты. Ошол күнү кечки тамактанууда аны үй бүлөсү менен көрдүм. Балдары чын эле абдан майда экен. Ортолору 1-2 жаштан болгон 2 кыз, бир эркек бала чурулдашып жүрүштү. Кетер күнү эмнегедир таң эрте сууга түшкүм келди. Кыздарым уктап жатканда акырын туруп көл жээкке жөнөдүм. Барсам сууга түшүп жаткан бирин-серин адамдардын арасында менин жаңы таанышым жүрүптүр. Ошондо экөөбүз көпкө сүйлөшүп, телефон номерлерибизди алмаштык. Кубат мага шаарга келгенде WhatsApp аркылуу жазып жатты. Мен да оюмда эч нерсе жок эле суроолоруна жооп кайтарып жазып жүрүп, экөөбүздүн жазышуубуз адатка айланып кетти. Бир күндө бир нече жолу жазышабыз. Анын ден соолугумду, иштеримди сурап турганы, комплимент айткандары мен үчүн жагымдуу эле. Өмүрү эч кимден мындай комплименттерди укпаганга өзүмдү 18 жаштагы кыз элестетип, тим эле элеп-желеп болуп алгам. Ал дагы мени менен күн сайын жазышып турбаса бир нерсе жетишпегендей боло берерин, аял затынын көңүл буруусуна муктаж экенин, үйүндө ага көңүл буруу жетишпей жатканын, мени менен таанышкандан бери өзүн бактылуу сезип калганын жазып, бир күнү агынан жарылган эле. Антсе мен дагы сырымды ачып, күйөөмдүн мүнөзү кырсыраак экенин, ага эркелегим келерин, бирок анте албасымды айткам. Ошол күнү Кубат мени түштө чогуу тамактанууга чакырды. Мен да аны көргүм келип тургам, дароо эле макул болдум. Бир кафеден чогуу тамактанып, 1 сааттан кийин кайра эле жумуштарыбызга тараганбыз. Кечинде жумуштан үйгө келсем, күйөөм түнөрүп отуруптур. Телефону колунда экен. Сени менен таанышкандан бери жашоом кызыктуу боло түштү. Меники да. Сени менен сүйлөшкөндө мен өзүмдүн аял экенимди сезем, деп телефонунан окуп жатат. Жүрөгүм шуу этти. Булар Кубат экөөбүз бүгүн эле жазышкан сүйлөмдөр эле. Көрсө күйөөм мени көлгө жөнөтүп жатканда эле WhatsApp веб кызматы аркылуу менин WhatsApp'ыма жол ачып алган экен. Кубат экөөбүздүн баштан берки сүйлөшкөндөрүбүздү окуп жүрө бериптир. Анан бүгүн жолугушканыбыздан кийин чыдабай минтип ачык айтыптыр. Жолугушуп эмне кылганыңар түшүнүктүү болду, деп айламды кетирди. Жөн гана чогуу тамактанганыбызды айтканымды уккусу да келген жок. Түшүндүрүүгө кылган аракетим текке кетти. Ансыз деле баарын түшүндүрүп, мен сенден мындайды күткөн эмесмин. Сенде аялдык, энелик касиет жок экен деген сөзү мени тирүүлөй сойду. Кубат менен байланышканыма ушунчалык өкүнүп жатам. Ага дароо эле экинчи мага жазбасын айтып, номерин өчүрүп салдым. Бирок баары кеч болуп калды. Күйөөм менен ажырашкым келбейт. Кыздарым мага караганда атасын жакшы көрүшөт. Аларды бири-биринен ажыратуу оюмда да жок. Бирок абийирим чогуу жашоого да тынчтык бербей жатат. Анысы аз келгенсип күйөөм күн сайын экөөбүздүн жазышкандарыбызды окуп берип, андан бетер жет өмүрүмдү жерге киргизет. Минтип кантип жашайм? Күйөөмдүн болсо менин айтканыма ишенип, кечире турган түрү жок.